Бай киши мусулмандарга акча таратып жатабы? Инстаграмда Улуттук телерадио берүү корпорациясынын Ала Тоо 24 каналынын логотиби менен плашкасы колдонулган жарнамалар тарап жатат. Бул боюнча клубдун журналисти Айдай Иргебаева Фейсбукка жазып, видеолорду жарыялады. Ал алдамчылык камтыган видеолор желдей тарап, кимдир бирөө ага ишенип, жабыр тартышы мүмкүн экенин эскертип өттү. Медиа Хаб мамлекеттик каналдын логотиби кандай максатта колдонулуп жатканын жана жарнаманын маңызын тактады. Видеолордун биринде жаш жана бай мусулман жигиттин образы берилген. Анын Telegram каналына катталгандарга 150 000 сомдон төлөнөрү белгиленет. Ал жигит ким, кайдан болот видеодо айтылган эмес. Жарнаманы чыгарган аккаунтка кирип, куштардын сүрөтүнөн башка эч нерсе таба албадык. УТРКнын алып баруучусу Жолдош Исаковдун видеосу колдонуп жасалган экинчи жарнамада балыкчынын тургуну апта ичинде эле батирге жете турган акча иштеп тапканы айтылат. Ал үчүн Алишер Сафаров аттуу кишинин Telegram каналына катталуу керек.